Санталат Юсупова айыл аймагынын тургуну Шахабидин Жамалдинов таладагы дарбызынан кабар алганы келди. Баары бирдей бышкан дарбыздарды тегинен коюп жатат. Каарманыбыздын үй бүлөсү бул 60 сотук жерден баш көтөрбөй иштеп, бир жылда 2 жолу түшүм алууга жетишет. Буга чейин бул жерге картошка айдап, аны 70 күн мурда саткан. Андан кийин ордуна эгилген дарбыз дагы мынтип бышып жетилди. Бул Дарбыздарыбыз тегиз бышты. 70 күндө ушул абалга жеткирдик. Жакшы баага эртерээк сатып алсак деп турабыз. Терип баштаганыбызга бир эле күн болду. Бирок баа бир аз түшүп кетти. Учурда килограммы 15 сомдон болууда. Уругун Өзбекстандан кымбат алдырганбыз. Бул жерлерге суу алып келүү кыйын. Ошондуктан пленка коюп эктик. Ал сууну кармап дагы турат. Азыркыга чейин нымдуулук бар. Дыйкан белгилегендей дарбыздын түйшүгү дагы арбын. Жерди даярдагандан баштап тынымсыз эмгекти талап кылат. Ал эми бышкандан кийин тез арада сатып жетишүүгө аракет кылышат. Тарып пишет дегенде өзү мына гежей куруп калат. Пишип калар экен. Бул дарбыздардын бирдей жетилип, өзгөчө даамдуу болгондугунун да себеби бар. Анткени эч кандай химиялык жер семирткичтер колдонулбайт. Экологиялык биогумусту гана суу менен кошо беришет. Енді қанша тезірек сатыш үчүнчө жакшы дейм, тезирээк пишкенде була тарда пиштейм. Азыр дыйканчылык мурдагыдай эмес, тынымсыз өзгөрүп жатат. Мурда тынбай иштесең эле түшүм жакшы болот дечүбүз. Азыр андай эмес, атайын билим керек. Бардык нерсени интернеттен үйрөнүп, жаңы ыкмаларды колдонуп жатабыз. Бул дарбыздар экологиялык жактан таза. Анткени табигый биогумус колдонобуз. Дарбыздын эң чоңдору 20 килограммга чейин жетип жатат. Калгандары орточо 10 килограмм чыгат. Бул дарбыздардын жарымы базарга сатылат. Ал эми калган бөлүгүн жеринен дүң баада сатып жиберишет. Сыймык Марат уулу, Нурбол Талантбек уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.